37-күн. Мен өзүмдүн үстүмөн иштеп баштагандан көп күн өттү. Ар бир таңда мен жетилүү жолунда жылышты сезип атам. Жан дүйнөм менен, денемдин ар бир клеткасы менен сезип атам. Күндөн күнгө ар бир мүнөт сайын мен жетилген акылман болуп баратам. Мен ишенем, мен кыймыл аракетим мага ийгилик алып келет. Мен жер жүзүндөгү эң бактылуу адам экениме ишенем. Жердеги Кудайдын бүлүкчөсү экениңди жана жакшылык жасай ала турганыңа түшүнүүдөн ашкан бактылуулук болбойт. Өзүңдүн үстүңөн иштегенден, өзүңдүн алсыз жактарың менен иштегенден, өзүңдүн кемчиликтериң үстүнөн иштеп, аларды артыкчылыкка айлантуудан ашкан бакыт жок. Мен азыркы кылып аткан ишимен ашкан бакыт жок. Менин айланамдагылардын баары үчүн жалынам жана чын дилим менен өзүмдүн өлкөмө, өзүмдүн элиме жардам бергенге умтулам. Так ошонун өзү жетилгендик. Мен күндөн күнгө жетилген адам болуп баратам жана түшүнөм, менин жетилгендигим менин кыймыл аракетимде чагылат. Жетилгендик бул кадыр-барк, акылмандуулукка өткөн тажрыйба. Мен өзүмө суктанам жана сыймыктанам. Башка адамдардын көз карашын кабыл алганга жөндөмүм бар. Балким менин көз карашым дал келбесе дагы. Мен өзүмө суктанам жана сыймыктанам. Өзүмдүн келечегим үчүн, үй бүлөм үчүн, ата-энелерим үчүн кылгандарыма. Менин жалбаруум кабыл алынат. Менин сөздөрүмдө күч бар. Менин жасаган иштеримде жыйынтык бар. Мен мыктылыкка күндө умтулам жана колуман келип атканына сыймыктанам. Мен өзүмдү жетилген адамдар менен курчайм. Аларды угам, алар менен баарлашам. Бул мага жардам берет. Мен күндөн күнгө өнүгүп баратам. О Кудай, мага акылман адамдар менен кезигип турганга мүмкүнчүлүк бере көр. Жыл сайын убакыт тандап тоого чыгып кетем. Адамдардан алыстап, дарыядагы, дарактардагы, бийик тоолордогу жаратылыштын күчүн түшүнүү үчүн, өзүмдүн ички дүйнөмдү текшерүү үчүн, убакытты унчукпай өткөрүү үчүн. Бул ички тең салмактуулуктун калыбына келтирет. Эркиндигим күчүн бекемдейт. Жашоого болгон көз карашыңды түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мен билем, бардык пайгамбарлар ушуну жасашчу. Билем, Иисус чөлдө 40 күн жүргөн, а Муса пайгамбар просветленияга жетиш үчүн тоодо жүргөн бир канча убакыт. Мен билем, Мухаммед пайгамбар 10 жыл бою кемсинткенге чыдаган, өжөрдүктү жана чыдамкайлыкты көргөзгөн. Ошонун негизинде ислам дүйнөнүн жарымына тараган. 10 жыл бою тоолордо, үңкүрлөрдө өткөргөн жана жалынган. Анын жалбаруусунан таштар ыйлаган, жаныбарлар ыйлаган. Мен дайыма ушул тарыхка суктанам. Мухаммеддин душмандары койчудан сен ушул тоолордон кишини көргөн жоксуңбу деп сураганда, ал мен эч кимди көргөн жокмун, бирок дайыма молитваны угам. Аны укканда жаныбарлар дагы токтоп калышып ыйлашат деп жооп берген. Ал мындайды эч убакта көргөн эмес жана молитва учурундагы болуп аткандарды сөз менен түшүндүрө албайт. Тоолор дагы аны менен кошо жалынып аткандай сезилет. Мен ушуга ишенем. Пайгамбарлар бир канча жылдар бою жалгыздыкта тоого кетип калышып, үңкүрлөрдө жүрүшөт жана жетилгендиктин эң жогорку деңгээлине чыгышат. Анткени күч жана түшүнүк унчукпоо аркылуу келет. Мен ишенем, ички дүйнөнү жалынуу аркылуу тазаласа болот. Бул жетилгендикке алып келет. Мен жетилгендикти тандайм. Күндөн күнгө мен жетилген адам болуп баратам. Менин кылгандарымда жетилгендик көрүнүп турат. Мен бактылуу адаммын. Менин кылып аткандардын баары мага ийгилик алып келет. Мен өзүм үчүн сыймыктанам жана өзүмө суктанам. О Кудай, бардык менин жашоомдо болгон жана болуп аткандар үчүн сага ыраазымын. Мен билем, жашоодо болгон бардык жакшылар сенден, а бардык жамандык менин кылгандарымдын жыйынтыгы. Мени күнөөлөрүм үчүн кечир. Мага өзүмдү карманганга, өзүмдүн эмоцияларымды башкарганга күч бере көр. О жараткан, сен улуксуң жана кудурети күчтүүсүң. Мен өзүмө жетилгендикти өнүктүрөм жана дайыма ар бир кырдаалда жетилгендик көз караш менен узак убакытка жыйынтык жана кенен перспективалык көз караш менен карайм. Мен дайыма маңдайымда турган маселеге жана пайда болгон проблемаларга сабырдуу мамиле кылам.
Менин жашоомдо мен бир нерсени чечкенге аракет кылам, бирок колуман келбей койгондор көп болгон. Бирок убакыт келип эле баары өзүнөн өзү бүтүп калчу. Мен жылдар бою кандайдыр бир идея менен жүрүп, аны ишке ашыра албай жүргөн моменттер болгон. Кыялдар ишке ашпачудай сезилген. Бирок убакыт келип, сенин буйругуң менен баары өзү эле бүтүп калгандай болуп аткарылып калчу. Кээде көп айлар бою мен болгон күчүм менен аракет кылгам, бирок эчтеке болбой койгон. Анткени идея быша элек болчу жана мен аны ишке ашырганга даяр эмес болчумун. Убакыт өткөндөн кийин баары өзүнөн өзү эле бүтүп кеткенде мен таң калчумун. Эми мен түшүнөм жана ушул сенин сырларыңды кабыл алам. Мен түшүндүм, жөн гана сенден сураш керек, сабырдуулукту, эмгекти сүйүүнү көргөзүш керек жана булар бир күнү ишке ашаарына ишенүү керек. Ишенүү, сабыр кылуу жана иш-аракет кылуу мына ушулар жетилгендиктин белгиси. Эгерде адам өтө катуу кааласа жана иш-аракет кылса, Кудай ага жардам берет. Башкалар сабырдуулугун жоготушса, мен сабырдуу болом. Башкалар өзүн таштап салышса, мен иш-аракетимди уланта берем. Бул жетилгендиктин белгиси. Аз сүйлөө, көптү жасоо жана тынч гана алдыны көздөй басуу. Мен жетилген адаммын. Мен жетилген адамдарды сыйлайм. Мен көп нерсеге жеткениме ишенем. Күндөн күнгө дайыма жана бардык жактан менин иштерим жакшы болуп баратат. Күндөн күнгө дайыма жана бардык жактан менин жашоом жакшы болуп баратат. Өзүмдүн үстүмөн иштеген үчүн мен күндөн күнгө кынтыксыз болуп баратам.